Саат улам-улам алдыга жылып, убакыт өтүп күн шашкелеп бара жатат. 3-чү саатыбызга аттандык. Достор, бүгүн биздин соңку эфирибизди коозогон кыргыздын кымча белдүү кичинекей периси бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе келиңиздер. Мына 3-чү саатты музыка менен баштап алалы. Аны үчүн Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектебинин окуучусу Айтурган Керимкулова кыл кыяк менен Жолбайкаевдин Ата неме деген чыгармасын ойноп берсин. Ай, баракелде. Жолбайкаевдин жанагы терезенин жанында туруп алып, жүрөсүңөр деп сонурда айтып жашап иштеп алыста, чоло тийбей тай өткөрбөй барышка. Чоң сахна ыйлап атат да сиз депчи. Буюрса жакында чоң сахнадан көрөсүңөр деген бир баягы достордун арасында ушундай сөзүбүз бар. Анда Айтурган, келиңиз, сизди бул жакка өткөзүп алалы, төрүбүздөн орун алып бериңиз. Бир-эки маек куруп, анан азыр телекөрүүчүлөр билбеген дагы бир сыр менен бөлүшөбүз. Адеген Айтургандын чыгармасын угуп алып, биз дагы айылга кеткебиз келди. Ата энеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Ким сиздин чыгармачылыгыңызда? Мүмкүн чоң энеңиз, ата энеңиз ким өбөлгө түскөн, түрткү берген? Апам, чоң энем. Мен кичинекей кезимде эле садик, бала бакчалардан ар кандай концерттерге жана майрамдарда ошолорду бийлеп ырдап катышчу элем. Ошолорду ата энем байкаган, ошолор көп ырдап, үйдөн дагы ар кандай коноктор келгенде ырдап берип, ошондой болгон. Анан ошо чоң менин тайжем дагы Гүлнар эжем, ошол эжем дагы мага жардам берди. Анан ошо музыкальный мектеп Мукаш Абдраевди таап берди. Ошого бизди апам болуп барып өттүп, ар кандай сынактарды эметти, ошол жерге барып өттүк. Анан 1-класска кирдим. Аспаптандоо кандай болду сага? Өзүң каалап тандадыңбы аспапты? Ошо Гүлнар атайжем деп айттым го, ошо Гүлнар атайжем ошо кыл кыякта ойнойт. Анан ойногон мага ошо ойноп бергенде мага аябай жаккан кыл кыяк, ошол кыл кыяк. Анан ошондон мен да ошого киргим келип, анан ошол жака барганда ошол кыл кыякты тандадым. Ошол аспапты. Бирок сиздин мына Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепке окуп калганыңыздын негизги себепкери чоң апаңыз, Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бүгүн Айтурган өзү келген жок. Чоң апасы Халида Медерова менен биргеликте келди. Мына ушул кишинин албетте салымы зор. Айтургандын кыл кыякта ойноп музыкалык мектепте окуп калышы. Азыркы тил менен айтканда менеджер чоң апа. Келиңиз. Орун алып бериңиз. Айтургандын бул таланттары каяктан ба өзгөчө тамаша иретинде айтып калат эмеспи? Жакшы жактары болсо атасы мына мага окшош кызым деп, жаман сен көргөзүп атасың деп. Анысы кандай? Сиздердин үй бүлөдө чыгармачылык. Мен 3 айынан эле багып алгам. Анан ушу кичинекесинде эле өзүм музыкага шыктуу болчу да. Анан бала бакчага алып барганда да ошокто Эламан деген иниси экөө ушу ырдап, бийлеген жанагы вечеринка менен катышып жүрүштү да. Анан 2004-жылы бул мектепке алып барайын десем эле ушу Гүлнара Сыдыкбекова кыл кыякчы сиңдим бар. Ошо айтып калды, кыяк деген ушу жакшы кыргыз эл аспаптарга киргизип алсаңыз аябай жакшы өркүндө өстүрүп, мунун кичине эмеси бар, шыгы бол дегенден анан ошого алып барсам эле өтүп кетти. Анан Сана Керегечева деген кыл кыяк жежекебиз аябай көп түрткү берди. Анда Айтбүй Томотоева эже дагы ооз комузду үйрөттү. Абдан чоң эмеге жетиштик дагы.
2019-жылы Алматыга алып барып, биринчи местаны алып келишти. Ушу эме боюнча Жолдобай Кайыповдун ата-энем боюнча. Андан кийин да көлгө барышты. Көлдөн да место алып келишти. Анан быйыл дагы ошо жайында дагы ошо көлгө барганга даярданып атышат. Бир конкурс болуп кеткен, чоң конкурс, ошого барабыз деп атышат. Анан аяктан да кандай болуп келишет, ишил Кудай буйруса, жакшы тилек менен отурабыз. Сизде жумуш бар экен да үйдө, бош эмес экенсиз да. Балага мотивация берүү, чоң эненин орду, энесин менен чыгармачылыкта энеси болуп атасыз. Бизде чыгармачылыкта эч кимди эле ырдап бийлебейбиз. Ошо эле жана Гүлнар атай эжеси эле 4 жыл болуп келди. Өзүнүн эле өзүнүн папасы ырдачу, гитара менен ырдачу да атасы. Анан кийин ал деле ырдабай калды көп деле. Анан ошо атасынын эмесинен калган болуш керек да кичине. Атак биз жакта мен эме көптөрүбүз атасында кичине бар болчу да. Сиз деле ырдамакчы ал учурда артист болбо, ырдаган жаман деп коюшчу да. Барекелде, бай баланын кичине кезинен ошол өнөрүн байкап калып, анан болгондо да кыргыз эл аспаптары мына ушул кыл кыякка бергениңиз, бул албетте мен ойлойм бир жакшы маданияттын бир кичинекей болсо дагы өсүшүнө бир кичинекей болсо да салым болсо керек. Бул өзү да аябай шыктуу да ушу музыкагачы. Мисалы үйгө конок келгенде деле мунусун ала калып, ырдап, бийлеп, колокторго аралашып кетет. Өзү кичине аябай шыктуураак да, аябай өзүнүн мүнөзү да ушундай кичине жагымдуураак. Үйдө канча убакыт бөлөсүздөр репетиция? Мисалы бул деген эмеде эртең менен бул Абдраев музыкальный школага деген таң атпай эртең менен кетишет да, барып түшкө чейин сабак окушат. После обед түштөн кийин музыка менен заниматься этишет. Анан ошо жана аргасы өзүнө кирип алганда жана Томотой эжеге жана Айтбай эжеге ооз комусуна, пианиносуна бунун 2 кылында тартат, 2 кылында, 3 кылында үйрөнүп атат азырчы. Бүт баарын ошо шыгы бар үчүн ошо жака эметип атат. Анан Кыргыздын желегин желбиретсин, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Дагы алдыда отурган сынактарда, дүйнөлүк сынактарда кыргыздын туусу бийик желбиреп бизге биринчи орундарды алып келе бериңиз. Ал эми сизге болсо чоң рахмат айталы, ыраазычылык билдирели. Мына ушинтип мотивация берип, үйрөтүп, неберелерди шыктандыра бериңиз. Чоң рахмат.